апам деле сабыштырчу, тигинин кызы жакшы, бунун эмеси жакшы деп. Сиз ошол кураңызда азыркы Айнура айымды кыялдаңызбы? Ошондо мага мындан хрустальдан бокалдар бар болчу, ошону куюп алып, ошол жака сок, компот куюп алып, мен өзүмдү принцесса элестетчүмүн да. Бүгүнкү жашоом менин кыялымдагы эле жашоом. Жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келет азыр? Мен эң кыйын окууга өтүшүм керек деген менде мээримде калып калыптыр. Мен эң кыйын окууга өтүшүм. Кайсы окуу аябай кыйын. 7-ге чыкканда ажырашты да. Ошондо атам ичпей келсе экен деген кыял болчу да. Анткени өзүм атам иччи. Жасалма сулуулук деген сынга кандай карайсыз? Мүмкүнчүлүк болсо ар бир эле адам сулуу болгусу келет. Ар бир эле адам. А жасалма деген бул жөн эле алардын фантазиясы. Саламатсыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто косметолог, Инстаграмда өзүнүн актуалдуу видеолору менен көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп келген Айнура Сагынбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Эң сонун башталды. Силер менен байланыштым. Келем дедиңер. Макулдук бердим, аябай жакшы. Алгач эле сизге суром, бала чагыңыздан баштасак. Атаңызга жакын болгонсузбу, апаңызга жакын болгонсузбу, ошол кездеги ой кыялдарыңыз тууралуу? Эң сонун суроо. Мен апам менен атам ажырашкан. Өгөй атам менен чоңойгом. Анан албетте мен апама жакын болчумун. Бирок апам мындай өзүнүн сезимдерин көп билдирбеген адам болчу да. Негизи илгерки совет ордундагы адамдардын көбү ошондой да. Өзүнүн сезимдерин билдирбейт, сыртынан муздак, ичинен жакшы көрүп атса дагы аны айта албайт. Мен керек болсо апамдын келип жүзүн өпкөндөн дагы деметчимин да, коркчумун. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Анткени жактырбайт го деп ойлочумун. Илгерки адамдар ошондой болчу. Ошол убактагы кыялдарыңыз? Кички кезимдеги ар бир куракта ар кандай кыялдар болот да. Мисалы башында кички кезимде мен садикке барчумун, бала бакчага. Өзүм атам менен жашап аткан учур, ошондо мен 7-ге чыкканда ажырашты да. Ошондо атам ичпей келсе экен деген кыял болчу да. Анткени өзүм атам иччи. Коркчумун ичкенде. Ошол кички бала кезде травма болуп калса керек. Ошол болчу кыялым. Баарыбыз мындай урушпай жашасак экен, баары жакшы тынч жашасак экен деп. Анан чоңойгондон кийин апам ажырашып башка адамга турмушка чыкты. Кыялым эми балалыгым бактылуу эле болду. Бирок жанагы перестройка деп угуп калдыңарбы? Перестройка деген учур болгон 96-97 жылдары. Ошол учурда элдин баары кыйналган, лепешка сатып калган убакыт болгон да. Ошол учурда мындай көп адамдар наны жок отуруп калган, жабан картошка куруп, кара чай менен отуруп калган. Кытайга чылмыктар болуп, биринчи товарларга барып, алып сатма мезгилинде мен апамдар алар илгерки интеллигенция болчу да, инженер, экономист, жогорку билимдүү. Анан мисалы товар сатып, жана башка нерсени сатканга намыстанчы. Биз деген интеллигенттүү адамбыз, алар спекулянт деген мезгилде жашап калганбыз. Азыр спекулянт эмес эле бизнесмен болуп атпайлыбы баарыбызчы. Анда уят болчу. Анан акча жок. Мен өспүрүм курамыма келди да, ошолчу 97 жылы мен 10-11 класс болуп калгам. Анан мындай лак бар эмеспи чачка? Ошондоюм жок. Ошону кыялданчымын элестеткиле. Прелист деген лактар чыккан. Ошону сатып бере алышпайт, акча жок. Мектепте кыздардын баары ошондойду, себин алып, чачтарын мондай алып келет. Анан мындай чулки чыккан. Ошондой чулки кийем деп кыялданчымын. Кийин университетке өтөм деп кыялдандым. Аны бүткөндөн кийин сүйүп калдым. Сүйгөнүмө жетем деп кыялдандым. Ишигип кадимкидей эле адамдын ар кандай куракта ар кандай кыялым болот экен. Эми кийинки сурам салыштыруу тууралуу. Ар бир эле ата эне баласын башка баланы менен салыштырат. Ушул тууралуу айтсаңыз, бала чагыңызда бирөөлөр менен салыштыруу болгонбу?
Мен ушул суроо мени аябай ойлондурат да, бул жакшыбы же жаманбы дегенчи. Анткени мен көп байкайм да, көп апам деле сабыштырчу. Тигинин кызы жакшы, бунун эмеси жакшы деп. Тайнем болсо башкача сабыштырчу да. Тигинин баланчанын небереси келип үйүн актап кетти. Ой Азамат десе, мен сабыштырган жок. Бирок мен намыстанам да. Демек мен да ошентип бакташым керек экен. Демек мен барып ошентип акча табышым керек экен. Демек мен да кылышым керек экен деген атаандашып пайда болот да. Бир четинен сабыштыруу жакшы. Бир четинен сабыштырууда сен өзүңдү унутуп коюп, ошол атаандашууга кирип кетет экенсиң да. Мен эң жакшы кыз болушум керек. Жана синдром хорошей девочки деп коет эмеспи? Мен жакшы кыз болушум керек, мен жакшы келин болушум керек, мен жакшы эне болушум керек, мен жакшы жубай болушум керек деген ошол салыштыруудан чыгат экен. Ошол сиз ошол кураңызда азыркы Айнура айымды кыялдаңызбы же ал убакта такыр мындай түшүнүк жок беле? Кыялдангам. Кыялдандым. Мен кичинекей кезинен мен баштап эле сулуулукту, кооздукту жакшы көрөт экенмин. Мен үчүн бул мындай бул жашоого келген миссиям жанымдагы барды кооздоп, айлана чөйрөмдү кооздоп, өзүмдү кооздоп, дүйнөнү кооздоо экен. Ойлонуп көрсөмчү терең. Кички кезде апам үйгө калтырып кеткенде үйүбүз чоң болчу. Анан жыйначым саат 7 жашыма баштап үй жыйнайсың, эми бүт эле кыргыздын айымдары, кыздардын үй жыйнатат. Анан гирди салып коесуң, музыканы даңгыратып коесуң. Ошондо мамамдын хрустальдан бокалдары бар болчу, ошону куюп алып, ошол жака сок, компот куюп алып, мен өзүмдү принцесса элестетчимин да. Принцессамын, апамдын моундай каблуктарын кийип алып, жана шифон көйнөктөрүн кийип алып, мен монтип отурам, бул менин үйүм. Мен монтип, менин замагым. Чоңойгондо деле мен өзүмдүн айланамдагыларга өзүмө ошондой шарт түзгөнгө аракет кылат экенмин да. Бүгүнкү жашоом мен кыялымдагы эле жашоом. Сиздин учуруңуздагы кыздар мисалы бир рамкада тарбияланышкан. Сиз дагы ушундай болгонсуз деп ойлойм, бирок азыркы ойлосок, азыр Инстаграмды карасак ачыксыз. Бул нерсе дагы ойлондурат, мен дагы ойлонгом бул нерсеге. Бул биринчиден адамдын гендеринен болот экен. Генден болот экен. Мени апам бир өзгөчө кылып тарбиялады деп айтпайм да. Апам сонун тарбиялады, апам билимге басым кылды, апам эркиндик берди, апам аябай колдоду. Бирок эгерде мен өзүмдүн дээримде, генимде жок болсо, мен мындай эркин боло алмак эмесмин. Тайнем даткан тукуму. Курманжа даткан түз тукуму экен. Балким ошол генден болобу, балким атаман келгенби, түшүнбөйм, бирок гендердин бул эмелери да. Оюнан мен ушундай Айнура чыкты деп ойлойм. Азыркы сиз менин ой менен келишесизби билбейм, бирок менин оюмча мындай да. Мурунку ата-энелерди критикалабай эле коеюн, бирок алар окуу тигинде бирок жан дүйнөнүн билимин беришкен эмес. Мээримдүү болуу, күйүмдүү болуу. Бирок ошону 18ден кийин талап кылышат да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыркылардыкы деле ошондой маселе. Азыркылар деле өтө акылдуу болуп кеттик деп айта албайм. Жок, азыркылардыкы бөлөкчө бир маселе. Баланы карабай коюу, өзүнүн жашоосу менен жашоо, соткада отуруу, балага эптеп акча берип, сотка берип, алаксытып, же өтө эле билим, окуу, сен деген карьера кылышың керек деп. Тарбияда каталар өмүр бою эле боло берет. Баланы ийгиликтүү кылыш үчүн менин оюмча биринчиден ген бул. Биринчи номер 1. Экинчиден жашоо шарты. Кандай шартта жашады? Өтө барда, өтө чалчактатып, өтө эркелесең, ал балаңдын каалаган нерсеси жок. Эмнени каалайт, баары бар. Бирдемени каалаш керек да. Же такыр жоктоо кылсаң, анда толтура психикалык травма менен өсөт турабы? Баары кийин, баары болот. Бир белгилүү адам бар. Азыр деле белгилүү. Инстаграмда да атын айтпай эле коем. Мурда бир чоң кызматта иштегенде өзүнүн секретаршасына мынтип айтты да. Ишенесиң дейт. Кабинетине толтура конфет толтуруп алчу экен да. Анан секретар: "Эмне болчу экен? Мен кички кезимде ошо конфетке жетпей чоңойгом. Азыр мен ошо конфетти көрсөм эле ала берем" дейт да. Болбосо миллиардер.
Демек өтө жокту чоңойтуу дагы баланы психикалык байлык болсо да кийин могу жери тойбойт да. Анан шарт, ген жана өзүңдүн мисалың. Сен кимсиң, сен каяка баратасың. Ушул 3 нерсе өтө маанилүү деп ойлойм да. Мээрим менен өскөн бала менен мээрим менен өскөн бала менен айырмаланган балдар бар да эми. Ошол балдар бирок келечекте кыйын болуп чыгышат. Ооба, бар. Ошолорго мындай пикириңиз? Психологдор бир жакшы нерсени айтат да. Адам өтө ийгиликтүү адам, бир аз жинди депчи. Психикалык жактан мындай туруктуу эмес деп. Анткени психикалык жактан өтө туруктуулар ийгиликке жете албайт деп. Эмне себептен ошол травманын артынан могу жердеги жыртыкты жабам деп, элге, журтка бирдемени көрсөтөм, мен ушундаймын, мен кыйынмын дегенди көрсөткүсү келип, ошо ийгиликке тырмыша берет экен да. Биринчиден. Экинчиден жанагы кишиге окшоп тойбой, көзү тойбой, жан дүйнөсү тойбой. Коркунучу, эртең баарын жоготуп алсамчы, акчам жок калсачы, мен баягыдай ачка калам деген коркунучтан. Бизде Асыл Баш айылда бир кийин депутат болду, аз да белгилүү адам, азыр жок ал адам. Ошол адам өтө бай адам болчу. Ошонун атасы көчөдө секирип жүргөн жана эмне дурданап эле, жанагындай жинди чабыштар болот го, секирген. Ошондой болчу. Кийин ал адам Кыргызстандын белгилүү адамдарынын бири болду. Ошол адамга кайсы тарбия берилди дейсиңер? Кандай гендерди алды дейсиңер? Ошол психикалык травмасы астыга жотурду да. Ошон үчүн мээрими жок өскөн бала менен, мээрими менен бала азыр мындай тренд кетип атат. Ооба, мээрим төгүш керек балага, ооба, мындай баланы сүйдө чоңойтуш керек деп. Бирок бул 100% ийгиликке алып келе алат деп айта албайм мен. Анткени эч ким билбейт. Жашоодо тигиндей да болуп атат, тигиндей да болот. Ошо сизге сөзүңүзгө аралжы бир адам айтыптыр. Мен багып өстүргөн бала менен кедейдин баласы экөө бир эле деңгээлде өстү. Бирок кедейдин баласы менин балама караганда алда канча алды да депчи. Ачка да жутунат да. Сенин балаң ток өскөн. Анын жутуна турган, жете турган тетиякта максаты жок да. Мисалы, мен лакты алгым келчү да. Анан 9-класста Барби чыккан, жаңы чыккан. Ушунча ошол Барбини алгым келчү. Бирок ата-энемдин сатып берүүгө шарты жок болчу. Биз новый кыргыз эмес болчубуз да ошондо. Анан килтеген кыз ошо Барбиге жете албай. Ошол мээнимде калып калыптыр да. Мен буну каалайм, бирок мен буга жете албайм. Мен буга жетишим керек деген нерсе өмүр бою өзүң жоопкерчиликтүүсүң. Өзүңө эгерде бир нерсең жок болсо, сен өзүң аракет кылмайынча сага эч ким алып бербейт. Деген эмеден чыкты да болчу. Ошон үчүн дагы эле айтам, мен дагы эле байкайм, депутаттарыбыздын баары айылдан чыккан. Ооба. Туурабы? Бийликтин баары айылдан чыккан. Көчөдө чаңда ойноп жүргөн, чүңкирей мынтып жүргөн балдар. Туурабы? Туура. Эмне үчүн? Ачка болушту, жутунушту. Травмалары бар, мээрим жетпейт. Ийгиликтүү адамдын баары, мен деле ошондой болчумун. Ийгиликтүү адамдын баары психикалык травмалары бар. Келиңиз эми өзүңүзгө кайталы. Мектепти бүтүп атасыз. Сизде кыялдар, жаңы кадамдар, ошол кез жөнүндө сүйлөшсөк. Мектепти бүтүп атам, 97-жылы болчу. Мен эң кыйын окууга өтүшүм керек деген менде мээнимде калып калыптыр. Мен эң кыйын окууга өтүшүм. Кайсы окуу аябай кыйын? Медакадемия. Деп барып мен өттүм, бирок контрактка өттүм. Апам жалгыз болчу ошондо. Төлөйм деп төлөдү контракт. Ошондо $500 төлөчү контракт. $3000 бир комнаталык батир келчи. Элестеткиле канча болчу контрагы. Тырышып отуруп ошо төлөчү. Төлөдү. Апам негизи эле менин адам катары турганыма салымы өтө чоң. Анткени ошондо окутпайм деп койсочу болот эле.
Ошондо 17 жашымда жолдошумду жолуктум. Мектепти бүтүп атканда 18 эле. Ошондон бери экөөбүз сүйлөшүп, кайра сүйлөшпөй, ортодон көп эме болду. Анан 10 жылдан кийин үйлөндүк. Медакадемиянын окуусу кыйын эле. Азыркы учурда 18ге чыгып деги эле мектепти бүтүп аткан жаштар адамдар 2 диплом алышат да. Биринчиси өзүнүн каалоосу болсо, экинчиси ата-энесинин каалоосу. Биринчи диплому сөзсүз түрдө ата-энесинин каалоосу менен тапшырышат. Андай жаштарга эмне деп айтасыз? Мага айтыш кыйын да. Мен дайыма өзүм каалоом менен жүрчүм. Мен өзүмдүн айтканымын. Ата-эне туура эмес айтат деп ойлобойбуз, бирок Бул жерде эки анчасы эме болуп атат да. Кээде ата-эне туура айтып калышы мүмкүн. Кээде ата-эне туура эмес айтып калышы мүмкүн. Кээде баланын психологиясы кандай? Кээ бирөө болот го, жок эле өзүнүн эмесин билбейт, мүмкүнчүлүгүн билбейт. Чакчактап эле мисал. Мен көп эле мисал билем да, тууганын арасында деле бар. Ой, барып юристке окуйм дейт. Же ага мүмкүнчүлүгү жок. Же мээси ага чейин иштебейт. Ата-энесин кыйнайт, контракт төлөтөт. 2-3 жыл окуйт да таштап коет. Андан эмне кереги бар? Андан көрө ата-энеси бар электриканы оку, электрик бол. Жакшы электрик бол. Бар поварду оку. Жакшы повар бол деген турады, турабы? Ошондойдо угуп коюш керек, мисалы. Анан кээ бир учурда ата-энеси сен юрист болосуң десе, жок мен врач болом деген бул таптакыр бөлөк нерсе. Бул мен жан дүйнөм врач болгонду каалап атат деген нерсе да. Сиз врач болдуңуз. Анан косметолог тармагына кантип келип калдыңыз? Врач да, косметолог. Мен врачмын. Врач, косметолог эки түргө бөлүнөт. Ооба. Аз биз косметолог деп атпайлы. Косметолог бул аз бьюти блогерлерди деле косметолог деп алдык. Бул терини аябай жакшы билген адис. Врачтан башка терини эч ким жакшы биле албайт. Тилекке каршы. Анткени тери бул адамдын бир бөлүгү. Адамдын бөлүгүн врач гана биле алат. Мен дерматология кесибине өткөм, мен дерматологмун. Тери менен иштеген дарыгер. Анан ошо дерматологияда угрилер менен келчи, бети кызаргандар келчи, ошону дарылап отуруп, окуп отуруп, мен ошо косметологияны бүтүп кирдим да, мен врач, косметологмун. Бул косметологиянын эң высший пилотажы да, эң үстүнкү деңгээли. Эми сиз ушуну мындай өз андай кандай айтсам, калып кетпей интернетке чыгарып атасыз да, блог катары. Анан сизди көпчүлүгү ачык билишет. Бул ачык айтканыңыз көпкө актуалдуу же мындай Инстаграмга чыкпай эң биринчилерден болуп чыкканыңыз үчүн көпчүлүккө мындай терс жагынан тийди да. Ошол үчүн сизге негативдер да кабыл алды. Кандай карайсыз негативдерге? Негатив мындай да, мен мисалы эч кимге өзүм негатив жазбайм. Эч учурда мен бир нерсени билем, 100% билем. Бийик адам, убактысы жок адам. Өзүн бул жашоого бир нерсеге жетишкен адам эч качан башка бирөөгө жаман айтып, өзүнүн убактысын коротпойт. Анткени убактысы өтө маанилүү. Биздин ар бир минутубуз акча. Ар бир минутубуз. Биз акчага башкалардын убактысын сатып алабыз. Анан ушунча көп убактысы болсо, мага көңүл буруп, мен жашоомду анализдеп, мен кимин анализдесем, алардын укугу жаза берсин. Инстаграмда, соц тармакта негатив билесиңер да, ахватты көтөрөт да. Так что бул жакшы нерсе. Ачык түрдө блог жүргүзгөнүңүзгө туугандарыңыздын көз карашы? Бул бизнес. Келиңиз, алгачкы көз караштарын айтыңызчы. Бул бизнес, алгачкы бул бизнес. Бул мындай мен популярдуу болоюм, анан мен баары таанысын деген эмес, бул акча табуудагы бир жолу. Аны баары эле түшүнөт го, бир анча акыл эстүүлөр. Көз карашы ар кандай болду, бирок мен эч качан бирөөнүн көз карашын укчу эмесмин, укпайм да. Менин өзгөчөлүгүм ушул. Азамат, эми кийинки суроом өзүңүздүн компанияңыз жөнүндө. Сагынбаева клиникасы. Ошол тууралуу айтсаңыз, качан түптөлдү?
Сагынбаева клиникасында азыр мен негиздөөчүсүмүн, бирок мен негиздөөчүсүнөн чыктым. Азыр ийнелерин башкарат. Пластикалык хирургияны азыр ийнелерин башкарат. Мен жакын арада дагы клиника ачам. Ал жабан гана биздин косметика менен иштей турган косметологиялык клиника болот. Анан мен азыр активдүү өзүмдүн брендимди, косметика брендимди Кыргызстанга таанытууга, Кыргызстанга эмес, Казакстан, Өзбекстан, керек болсо дүйнө жүзүнө таанытууга аракет кылып атам. Азыр жаш косметолог көп. Бири ката кетирип жатса, экинчиси түз жолдо баратат. Ушу деги эле кеңешиңиз жаш косметологдорго? Сапатты карагыла, бир күндүк кылып иштебегиле. Албетте связьдарыңар болушу мүмкүн, крышаңар болушу мүмкүн, осложнениялар ар бир врачта болот, ар бир адисте болот, бирок биринчи ирет пациентти ойлошуңар керек да. Мисалы мен көп эле көрүп калдым, пилингден кийин осложнение, лазерден кийин осложнение, анан бетти табактай кылып эле эртеси инстаграмга чыгып, келгиле, мына менин кардарымды карачы, результат деген косметологдорду эми билбейм, мен адис катары сыйлай албайм андай адамдарды. Осложнение кетирсең дагы бул тери да, бул медицина ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошону кабыл алып, пациентиңди до конца дарылап, ошону мойнуңа алып, ошо эмесин баарын, ошо пациентти ошол абалдан чыгарышың керек да. Жаштарга мен эмнени айтам? Косметолог болом десең, биринчи ирет жыйынтыкты ойло, биринчи ирет пациенттин коопсуздугун ойло. Азыркы учурда Кыргызстанда эстетикалык медицина башка чет өлкөлөр менен салыштырмалуу бир деңгээлге келе жатабы? Бир 10 жыл мурда аябай күчтүү болчубуз. Өтө күчтүү болчубуз. Анан препараттарыбыздын көбүн токтотуп койду. Азыр көп жерде эле баш алмандык болуп атпайбы? Ошол баш алмандыкка косметология да кирип калды. Биз аябай катуу өнүгүп келатканбыз. Анан препараттарды өлкөгө киргизүүнү аябай татаалдаштырып койду 10 жыл мурда эле. Анан азыр косметологиянын деңгээли бир аз түшүп калды тилекке каршы. Жасалма сулуулук деген сынга кандай карайсыз? Бунучу колунда жок, же мындай жаңылыкты түшүнбөгөн, көп окубаган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар айтат да. Анткени мүмкүнчүлүк болсо ар бир эле адам сулуу болгусу келет. Ар бир эле адам. Жасалма деген бул жөн эле алардын фантазиясы. Чачыңды боесоң деле жасалмасың, кирпик таксаң деле жасалмасың, керек болсо кийим кийсең деле жасалмасың. Табиатта адамдар мурда жубаңач эле жургап жүргөн, эмнеге кийим кийет? Туурабы? Ошондой эле, баары эле ошондой. Азыр мырзаларыбыз дагы нукура сулуулукту талап кылганы менен кыздардан. Бирок жасалма сулуулукта кыздарды жакшы көрүп карашат да. Бул нерсеге сиз дагы инстаграмдан бир эле косметология менен чектелбейсиз. Отношения жөнүндө да айтасыз, мамиле тууралуу. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Мырзалар манипуляцияны көп кылат да аялдаргачы. Ошо аял акылдуу болсо, кайсы жерден манипуляция? Жакшы билип, ошо жерден керектүү жерин киргизип, керек эмес жерин биягынан чыгарып койсо тура эле болот да. Анан нукура сулуулук, анан тиги бу деген манипулятивдүү сөздөргө көп ишенбей эле коюш керек. Эркектерге өмүр бою сулуулук жаккан, жагат, дагы кийин дагы жагат. Кыргыз аялдарына эмне жетишпейт? Эркиндик. Анан элдин сөзүнө өтө байланганбыз да. Өтө. Кыргыздар дейли биздеги айымдар сексуалдуу билим жөнүндө азыр алганга даярбы? Мен даярдадым, даяр болуп калышты. Дейгиле Даяр болуп калышты. 2 жыл мурда бул нерсе жөнүндө айтсаң чаңкасынан кетип чыккан. Азыр ызы-чуу салып атып, түшүндүрүп атып, азыр мына аябай көп мен сүйүнгөнүм азыр врачтар чыгып атат. Мен урологдор, гинекологдор ачык эле айтып, менден кийин ушу толкунду кармап кетишти да. Анан көп адам үчүн бул азыр бүгүнкү күнү бул норма болуп калды. Өзүңүздүн сулуулугуңузга кам көрөсүз? Адаттарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. 40тан кийин сулуулук бул жумуш болуп калат экен да. Бул жумуш, күнүмдүк жумуш. Бир күн карабай койсоң эле кетесиң. Адаттарым кайсы? Физкультура,
кээде тыштап коем, бирок болбой эле кармашым керек. Анткени мышцалар уже булчуңдар бошоп баратат, тери, косметологко сөзсүз барып турушум керек, жакшы сапаттуу косметика колдонушум керек. Жакшы карабай койсоң чачың түшүп кетет. Чачты караш керек. Гинекологко барып туруш керек, убагында мазокторду тапшырып, гормондордун деңгээлин көрүп, дагы кандай стилди карап турушуң керек. Биздин курактагы мисалы 40тан ашкан айымдардын чоң катасы да 35тен кийинки айымдардын катасы. Стилди карабай калабыз. Илгерки жаш кесектегидей эле кийинип жүрөбүз. Бул мага жарашат. Стил өзгөрүлүп атат. Сен кийимиң менен эле жашыңды 5 жылга нары жыдырып койсоң болот да. Кийинүү стилиң менен. Биз болсо бул жарашат, бул жарашпайт, мынау жакшы экен деп алабыз. Ошол стилди 5 жыл сайын жаңыртып окуп туруш керек. Сизди туура эмес түшүнгөн айымдар, аларга айтарыңыз. Өскүлө, өнүккүлө, деңгээлиңе жеткенде түшүнөсүңөр. Сизди эң популярдуу кылган бул врач болгонуңуз, косметолог болгонуңуз, дагы да популярдуу болгуңуз келеби, мисалы кино жагынан? Билбейм, жок, популярдуулук мен үчүн жетиштүү. Мен азыр популярдуу болгум келип атат деп айтпайм, анткени Кыргызстандагы ар бир күчүккө эле таанып болуш керек мен. Анда мындай суроо болсун. Кыргызстанда сизге келген кардарлардан өзүнүн дагы талап, сиз жасап берген жумушуңуздан дагы 2 эсе талап кылган кардарлар болот го. Ошол кардарлар окуя айтып берсеңиз, кандай окуялар болгон? Ой, мен уже 10 жылдан бери кардар кабыл албайм да. Мен азыр блогерликтемин, мен азыр мындай коомдук ишмермен, мен азыр бизнес-вуменмин. Ал окуяларды унутуп да койдум. Ар кандайлар болгон, эми пластикалык хирургия болгондон кийин бул деген эми татаал нерсе да, бул хирургия. Кээде өлүмдүн астында болуп калат пациенттер, андай да болгон, реанимациядан чыгарган учурлар болгон. Ар бир операциядан кийин торт менен келгендер да көп. Рахмат деп акчасын да төлөп торт менен жашоом өзгөрдү дегендер көп. Ар түрдүү учурлар бар. Жашооңузда кандай тобокелчиликке баргансыз? Операциялар кылдырдым. Канча жолу болду? Пластикалык операциялар кылдырдым, көп эле жолу кылдырдым. Анткени мен дайыма мен биринчи жертвамын да. Мисалы липосакция кылганда да мага биринчи кылышкан. Мен коркпой жатчымын. Көздү дагы мен биринчи жатып бергем. Мени кескиле деп. Ошондо билбейм, аз коркуп калдым мен. Мурда коркчу эмес экенмин. Липосакцияга да биринчи жатып бергем. Анан биринчи жаткандан кийин катага кетирет да. Анан аны оңдош керек, кайра жатасың. Ошондой нерселер көп эле болгон. Коркуп турмун. Коркпой эле бүт баарына эле вперед деп турмун. Акча жашооңузда канчалык маанилүү? Акча ар бир адам жашоосунда маанилүү. Бирок акча эмес, ошо акчага сатып ала турган өзүңдүн биринчирээк коопсуздугуң. Акча бул коопсуздук да. Акчаң болсо барып жакшы жерге дарыланасың, жакшы кийим кийесиң, жакшы тамак жейсиң, жашооң сапаттуу болот. Акча кагаз да. Акча маанилүү эмес, ошо акчага сатып алган нерсе маанилүү. Жашооңузда эгерде акча жок, соц тармактар жок, кандай жашоону тандамаксыз? Кайрадан баштамакмын. Жок, бул алам эмес. Башка аламда билбейм, ошо аламдын закондорун карамакмын, элдер кандай движение кылып атат карамакмын, элге жараша жашамакмын. Өзгөрөм деген жаш кыздар кеңешиңиз болсун? Өзгөрөм деген жаш кыздар коркпогула, тайманбагыла, анан орустар айтканда действие. Жөнүндө сөз, көп адамдар сөз айтып берет. Ошо сөздү айтпай, дароо иш кылыш керек да. Анан кийинки акыркы суроом болсун. Жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келет азыр? Жашоомдо эс алганды үйрөнгүм келет. Эс алып, денемди бошотуп, мээмди бошотуп, 24 саат суткасына ойлоном. Ошо эс алганды туура үйрөнүшүм керек болот да. Иштеп, эс алуум деп баланста кармаганды. Чоң рахмат. Анда сизге эркин микрофон берели, көрүүчүлөр менен коштошуңуз. Урматтуу Кыргыздын айымдары, мырзалары, биринчиден ушундай сонун интервьюга ыраазычылыгымды билдирем. Биринчи жолу мен балалыгым жөнүндө сурап атат. Ностальгия болуп кеттим. Баарыңарга эмнени каалайм? Баарыңарга өсүүнү, өнүгүүнү каалайм. Анткени
биздин келечегибиз, ар бир кыргыздын жарандын келечеги жалпы коомго өтө байланыштуу. Биз ойлойт экенбиз, мен бай болсом эле болду, мен жакшы, мен акылдуу болсом эле болду. Жок. Ар бир мына бизди көрүп аткан ар бир адам акылдуу болуш керек. Ар бир адамдын деңгээли өсүш керек. Ошондо биз баарыбыз бактылуу жашайбыз. Адам коомсуз эч ким эмес. Ошон үчүн биз алдыга кеткендер коом жаман көрсө да, негатив кылса да, астыга жыдырганга, билим бергенге, агартуу иштерине сөзсүз катышыбыз керек. Чоң рахмат. Маегиңиз үчүн рахмат. Ушуну менен Жылдыз Тайм YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү бүгүнкү Айнура Сагынбаева менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кийинкиге чейин көрүшкөчө сиздер менен мен Асыл Айбекова болдум. Эгерде тоюңузду эсте каларлык кылып өткөргүңүз келсе, анда Deluxe Media сиздер менен кызматташууга даяр. Бизде жаңы мүмкүнчүлүк. Эгерде жакындарыңыздар тоюңуздарга келе албай калган болсо, биз аркылуу тоюңуздарды түз эфирден көрө алышат. Ооба, февраль, март, апрель айларына бизден 50% арзандатуу. Болгону 60 000 сом. Алардын ичине эмне кирет? Кран жана акыркы үлгүдөгү камералар. Сөзсүз түрдө тоюңуздарды эсте каларлык кылып тартып беребиз. Ооба, ал эми бизден болсо, белек болсун, love story жана ошондой эле фотограф. Шашылыңыздар.